biringерге айткыла эч кандай проблема болбойт. Бириңер мына эмени нетти туру кылайлы, эч кандай эчтеке болбойт. Азыр айтабыз ошол жака сатат. Барсам эле басып калып атышкансың го. Ошондой болот. Барган жерде азыр адам өзүңөр паникага алып атасыз. Отурларда базарга бизге койгула, аштык кыла бешак кеткен. Кече айтканбыз. Туп саттырбайсыңар. 15 оңунда. Азыр мен базарда мына болот. Ошол бары милиция болот деп. О милицияны коюп берсин. Коюп берип базарда 2, 3, 4 контейнер ачып көрүп, ошого саттык. Кече айтып бергенди коюппайсың. Контейнерди саттык кылат атат. Ошо контейнерди эң базар карап жок болсо да паника. Ошентип атчат жерде эмне? Базарда жок анан келип атабыз. Контейнер базарда Машина менен алып түшөкчү. Машина менен коесуң, контейнер менен коесуң. Контейнерлерди алып келип жыйып келгенде өчүктүрө берип эле милиция карап берет. Карап беребиз бар деп. Ачты канча милиция болсо. Машинадан эки жагын талап ошо жоготтуп атпайсың. Шашпайлы. Я сортик алып түштүм деп. Чындан чоң машина түшпөйт. Алып түш чоң машинаны. Ошо дөрөтүнө коюп турасың. Айдап турачы. Айдап тайланма. айдап туш жерге. базарга бар. Бастан базарда туш качып кетти. Мен азыр барып, базарга барыш керек болот. Эч кантеге ката качып. Кеңири болот. Калашыңарча уна аласыңар. Мурункудан дагы кеңири. Саат 7-гече. Бекер эле паника болот. Эртеге урмайт. Өзү негизи ошо мурунку сатылган жерлерге кечирээк болсо ошо жака түшүрүш керек да. Ошо түшүрүп койсо элдер мындай эме болбойт. Айтып жүрсөңөр, ору жугузбасаңар кандай болосуң? Кудай сактасын. Карачы жүрөсүңөр. Бар балага карасыңар азыр. Отуруп Отуруп баткыла, кеткиле үйгөргө бар. Ооба. Менен шаардын белгили биргеликте ошол топтарга барды. Ошол жерде бүт ун жетиштүү. Түшүндүңүздөрбү? Мындай өзүбүз бир бөлөңгө алдырып атабыз. Түшүнүңүзбү? Анан мынтип айтып атат. Врачтар, специалисттер айтат, мынтип көп чогулбагыла депчи. Түшүнүп атасыңарбы? Эгер биз ушундай көп чогулсак, ун бизди сактап кала албайт. Түшүнүп атасыздарбы? Урматтуу туугандар, кандай жассыздарбы? Эми кече өткөндө да келип түшүндүрүп кеткенбиз да. Кече ушул жерге мына Тулпар ишканасынын атайын базарда un сатыла десе, кече да келип анча-мунча уурулук кылып ундарын урдап кетишипти. Булар анан кооптонуп барып заводко эле сатайлы деп, ошо заводдо сатып атышат да. Мен азыр ошо мынаны угуп дагы кайра келдим. Азыр заводдагы дагы сатылып атат. Мына жерде 4 контейнерди азыр бошотуп беребиз. Түнү күнү ушул жерде un сатылат. 1350ден 1 тиын дагы ашпайт. Анан эң негизгиси урматтуу туугандар, мына силер дагы ушундай кырдаалда, ушундай мезгилде туура түшүм менен кабыл алып, үйдө отуруп тынч. Азыр анан ундан эч кандай азык-түлүктөн проблема болбойт. Мына ажиотажга алдырып атабыз. Алып сатардагылардын колуна түшүп атабыз. Жөн эле 5-6 чыптадан алып эртең бир ачарчылык келе тургандарда коркуп мына чыгып атабыз да. Уксаңар эми даканса. Ошон үчүн айтып атабыз, эч кандай мурункудан дагы ун кеңири болот. Мурункудан дагы 1000 деген тонна ундар келип атат. Азыр мына уксаңар. Угуп турсаңыз. 1000 деген тонна un келип атат. 1000 деген тонна будайлар келип атат. Азыр мына Тулпар ишканасы иштеп атат азыр. Тегирмен иштеди туугандар. Макулбу? Мына атайын келип да 3 күндөн бери келип айтып атам, бирок элибиз мына бүгүн эми Сузак районунда катталбады. Дагы мына паникага алдырып атабыз. Мына Кытай ушул орунду эмне үчүн жеңди? Мындай топтолбой, Кудайга шүгүр тоба кылып, үйүндө отуруп, бири-бири менен контакт кылбай, отуруп ушул орунду жеңип кетти. Эмне үчүн башка мамлекеттерде мына Европада көбөйүп кетип атат. Ушул орунду тоготпой ушинтип топтолуп, көрүнгөн жерде той ашта жүрүп атып да көбөйүп кетти. Мен силерден суранам. Мына азыр губернатор иштеп атат, өкмөт өзү иштеп атат, жерлерде акимдер иштеп атат, айыл өкмөттөр иштеп атат.
Men suraштырдым, өзгөндөгү un комбинатта birinci sort 1200'den satılıp atat. Karasu danazık ишканасы иштеп атат. Эч кандай коптоно турган негиз жок да. Коркпой эле бири-бириңерге айтып кой, мына мэр кайрылды. Un кеңир экен, үйдө отурайлы деп эле отурсаңар, мына жерде биз азыр мына начальник ууду Мурат Самидович ушул жерде өзү көзөмөл кылат. Менин биринчи вице-мэрим мына Сайыпжан Эркинбай чыкмеке. Ушул жерде болот, түнү күнү болот мына. Отурбай эч кандай унду проблема кылбайбыз туугандар. Мына акырын очут мына Канадада көрүп атпайсыңарбы? 2 километр, 3 километр адамдар арабасын сүрүп, ал бир эле 2 маркетте продукт сатып атат. Ошон үчүн мына тартипти сактап алсак, наоборот коркунуч болуп калышы мүмкүн туугандар. Отурбу мына бүт магазиндерде азыр айтып атабыз, складдарды сактатып атабыз баягы эмелерде. Продуктуларды мына кеңири алып келгиле, кеңири элибиз коптонбой турган кылып сатайлы деп. Азыр мен барып көрмөгөн. Анан эми бул бир ишкана азыр жетишсиз болуп атат бизге. Маска тиккенге. Булар күнүнө 5 миң, 10 миңден маска тигип атсак, анан бирок жетишпей атат да. Анан элибизге азыр бүгүнкү күндө эң абадай керек болуп аткан мына маскалар керек болуп атат да. Маска керек болуп атат. Ошон үчүн элге биз эмне жардам кылабыз деп ар кимибиз колдон келген жардамыбызды кылышыбыз керек. Мындай мезгилде урматтуу эжелер, карындаштарыбыз, кыздарыбыз анан эл үчүн да иштеш керек болуп атат. Барып силер барып үйгө жатып алсаңар, кой мен этат болоюн деп. Ким тигип берет бүгүнкү масканы да? Ошон үчүн мына сиздерден мен суранып келип атам. Биз да колдон келишинче колдойлу мына жетекчилер менен эме кылып, азыр бизде Ошто ишенген маска тиге турган ушул дастан ишканасы, анан мына Сиро келсе, силерге үйрөтүп койсо, ушу ишенген ишкана силер болуп атасыңар. Мына азыр дүйнө жүзү боюнча маска проблема болуп атат да. Шаарда, аптекаларда бүгүнкү маскалар түгөнүп атат. Элибиз тынчсыздана баштады. Азык-түлүк продукты боюнча проблема эч кандай болбойт. Азыр un алып, картошка алып атышпайбы, эме майларды алып атышпайбы талап. Ал проблема болбойт. Унду биз доставка кылып беребиз. Биздин эң ойлонгон, бизди түзөткөн ушу маска болуп атат да. Ошон үчүн мына шаарыбыздын эли үчүн, Ош областынын эли үчүн мына силер жардам бербесеңер болбойт. Анан үйгө барып, анан баардыгыбыз бул ооруну жуктуруп, туугандарыбыз бала чака жуктуруп алгандан эмне кереги бар мунун? Ошон үчүн мына колубуздан эмне келсе, ошо ишти аянбай кылышыбыз керек. Урматтуу Мурас ишканасынын коллективи. Мына биз дастан силсиле угуп жүрөсүздөр, билесиздер. Биз Россияга экспорт кылабыз. Биздин ишибиз аябай көп. Быйылкы жылга биз заказды толугу менен алганбыз. Жүктөргө азыр эч кандай ограничение жок. Биз азыр деле тиксек, биздин жүк кете берет. Бирок кырдаалга жараша азыр биз туура түшүнүп, өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул пандемия деп атап, 150 мамлекетке таркап атат. Анан биз ушу кичинекей Кыргызстаныбызды өзүбүз ушул жерден колдон келип туруп, шаарда ушундай килейген 2 ишкана болуп тургандан кийин кайдыгер мамиле кылсак туура эмес болуп калат деп биз ушундай чечимге келдик болчу. Ошо элге азыр биз мүмкүн болушунча күнү түнү иштеп атабыз да. Кыздарыбыз туура түшүнүп азыркы убакта мына иштеп берели деп атышат бардыгы. Иштеп берели деп атышат. Ошон үчүн силерден да суранып кеттим. Сиздер дагы иштеп бериңиздер, жардам бериңиздер. Биз жалгыздык кылып атабыз азырчы. Иштейбиз беже? Кандай сурооңор бар, айтпа. Un керекпи, май керекпи, кандай кыйнап атасыңар, ушул нерсени айтпа. Жок, баягы ала албай калдык, кыйынчылык. Бул жактагы сектегилер ошондой айтты да. Мен азыр мындай кылайын, сөзүн бөлүп койдум эже. Азыр мына наркы сектегилер айтып атат, un үйлөрдө un түгөнүп калып атат дейт. Un 1350-ден ашпайт. Азыр аларга дагы айттым, 60-70 кап ишканасына жеткизип берем, кийин мына жетекчи акырын айлыгынан эме кылып туруп, кармап кийин кутулуп коет. 1350-ден. Bir каптан керекпи, 2 каптан керекпи, мына силерге дагы биз алып келтирип берели. Макулбу? Эмне керек болсо. Мына тынчсызданбагыла, азык-түлүк жагынан тынчсызданбаш керек да. Макулбу? Биз дагы ошол алып келели, кийин анан айлыгыңардан жетекчиге алып ишканага барып төгүп коет. Макулбу? 1350-ден 1 кап керекпи, 2 кап керекпи, биз ушул жерге алып келтирип беребиз. Мен айттым, бул продукты кудай буйрса проблема болбойт. Эми ошондой жардам бериңиздер. Макулбу? Анан кетип калбагыла коям. Баары кийин тынчыганда келем деп. Кудай сактасын. Кудай болот. Анан мындай жалак болбогула, анданчы. Бизге эч нерсе калбаса да биз
жардам Мына азык ачык айтайын, мына дастан жоопкерчилик бул мыналдан тиккендей маскадан пайда калбайт деп атат да. Бирок шаар үчүн, эл үчүн иштеп атат кыздар деп атат да. Чынын айтыш керек. Макулбу? Эме кылып туруп, силер дагы эме жетекчиңерди кыйнабай мындай пайда же айлыгыңарда кичине түшүрүшү мүмкүн. Бирок кылган кызматыбыз Аллах Тааладан кайтсын, эл үчүн деп туруп иштеп бериш керек. Шаарыбыз үчүн, Bir ay, 10 gün, 15 gün деген убакыт эчтеке болбойт. Туурабы? Ана мында ачык айтайын. Кыйналган мындай жардамга муктаждар болсо, действительно мында кыйналып атам жардамга муктаж болсо, мен жардам берейин аларга. Вот турбу мындай. Карап арыз берсеңер, мен шаардын бизден мындай эки үй бүлөгө мындай колдон келген жардамыбызды кылайын. Акчалайбы, кандай болсо мен жардам берейин. Мен бардыгына бергенге мүмкүнчүлүк жок, бирок ушул стимул болсун, ушул мындай өзүңөр карап мынага мен жардам берсиңиз десеңер мен берейин. 5 000 10 000 сомдон да жардам берейин. Бул эми кызыктыруучу сыйлык дегендей көрөсүң. Макулбу? Ошондой кылайын, шаарыбыздын элине жардам бериңиздер. Айжа, бардыгы түшүндүңөр мындай. Ежелер кармайт да кыздарды, Кудай кааласа. Арбагыла, кетип калбагыла. Азыр биз дагы болгон аракетибизди кылайлы, негизгиси ошо силер тиге турган материалдарды жардам кылган. Тартипти сактабасак, наоборот коркунуч болуп калышы мүмкүн туугандар. Болуптурбу? Мына бүт магазиндерди азыр айтып атабыз, складдарды сактатып атабыз баягы эмелерди. Продуктуларды мына кеңири алып келгиле, кеңири элибиз коптонбой турган кылып сатайлы деп. Наоборот үйдө отургула, тынч көчөгө чыкпагыла. Мына балдарга каникул бердик, балдарды көзөмөл кылбай атасыңар. Бул каникул эмес, бул карантин. Түшүндүңөрбү? Үйдө отуруш керек, карантин, каникул эмес. А силер көчөгө чыгып алып мына карагылачы майрандап жүрөсүңөр. Той болуп аткандай. Ким ана өзүңүздү өзүңүз күйбөсө ким күйөт мына жерде? Балаңарды ээрчитип алып көчөдө жүрүп атасыңар. Ким өзүңөргө күйөт? Ким күйөт эми? Ар бириңерди колуңардан батырап үйүңөргө апарабыз бу туугандар. Макулбу? Жардам бергилегин, жардам. Үйүңөрдөн чыкпагылагын. Балаңарды чыгарбагыла. Мына айрыкча аксакалдар, 60-70 жаштан өткөн эжелер, кемпирлер, аталар үйдөн чыкпагыла мына. Жашы өткөндөргө тез жугуп атат мына иммунитет түшкөндөргө. Мына айтайын, ачуу болсо дагы айтайын. Карыган энелер чыкпагыла үйдөн, балдар апарат продуктуну. Мына бардыңар көчөдө жүрөсүңөр күнүмдөгүдөй кылып туруп. Көрүп илагым келип атат азыр ачык айтайын. Көчөдө сезбей ушул орунду көчөдө жүргөнүңөргө. Нече бар көчөдө отургула да, bir ay карантин деп үйдөн чыкпаш керек деп отургулагын. Той ашка барган токтоткула, кафелерде жүргөндү токтоткула мына бардыңар. Мына ун кеңири болот, алгыла, калашыңарча алгыла, мына тоогул үйдө отургулагын болду. İstek boyunca bakır ayet dışarıdan beri. Kantende günü jabılбасын. Günü келет мына жерде. Күнү саттырыла чекти. Жаппагыла мына контейнерлер кимис ачып бербесе сразу жүктөп алып кетти. Yok, bunlar açtı bardı bayda. Bir de açtı bardı. Açaklı da hazırcı. Берип багыла, өздөрүнүн балдарын койсун. Өзлөрүнө күн үчүн бергиле, бошотуп туруп. Екі айдер атайыр açtı orada hazır. Çeko. Bana çözüm deydi hazır. Сактап силер катып өзүңөрдө маска тагыңдылар. Маска мына жерде маска строго болсун.